Кийинки суроо да. Атыр Болотбек мына мен сиздердин могу 2 жылдык отчетуңуздарды карап чыктым да. Чыгым боюнчачы. Могу расходы по бюджетным средствам за 2020 и 2021 года. Берде сиздер 39 миллион деп атасыздар, бирок чыгымдарыңыздар бюджетте бөлүнгөн 39 миллион, бирок чыгымдарыңыздар 2020 жылы 44 миллион болуп атат, а 2021 жылы 52 миллион, почти 53 миллион болуп атат да. Эмнеге? 39 миллион деп айтканым бул жанагы айлык атайын бекитилген. Азыр бактан финанс министрлигине тактоо киргизилбедиби? Калганы жанагы бизде буга чейин быйыл биз токтоттук, анткени эсептик палатанын сунуштамасы бар экен. Жумуш эмес күндөрү, дем алыш күндөрү биздин кызматкерлер чыгат да жумушка. Кечирип коесуз. Мен былтыркыны сурап атам. 2020-21 айлык быйылдан баштап көтөрүлүп атат. Ачыгым былтыркыны сурап атам. Ошону айтып атам да. Азыр биздикиге мен жооп берип коелачы, түшүнбөй атат. Жок, айлык көтөрүлгөн жок азыркыга чейин. Мага сөз жооп бергенге мүмкүнчүлүк берсеңиз рахмат. Бул чыгымдарга кошумча кирген жумуш күндөрү эмес, дем алыш күндөрү кызматкерлер жумушка чыкканда аларга төлөмдөр берилет. Андан сырткары бизде ар бир региондо регионалдык өкүлчүктөрүбүз бар. Бирок 3-4 адамдан иштешет. Алар атайын райондордук сотторго, райондук ички иштер бөлүмдөрүнө барышат. Мониторинг жүргүзүшөт. Жосу адам укуктарын бузуп аткан маалында чыгып иш аракетин кылганда аларга командировочный да төлөнөт. Алар барып келген каражаттарында жаткан каражаттар да төлөнөт. Ошол чыгымдарда бул жака кирген да сыйыркандарга. Атыр Болотбек, мен детализировать этпейин дедим эле, бирок придется теперь, да. У нас сизде приложениеңизди ачыңыз, последняя статья расходов 100. Ошону караңыздар, 200-200-чүнү караңыз. Ошол жерде бир жеринде эле транспортный расход, дагы эле транспортный расход болуп кетет. Бу кандай? Эки жерден көрсөтүп атасыңар майдалап. Статья расходов карагыла, 100дүбү айтып ачып бер, 200-чүнү кара. Саламатсыздарбы? Азарбеков аппарат жетекчи. Өзүңүздөр көрүп отурасыздар, бул бюджет бекитилген, кабыл алынган отчет боюнча карап отурганыңыздар 39 миллион айлык акы боюнча берилип атат. Сметада башында 39 миллион бекитилип атат, кассовый расходто 37 миллион берилип атат. Транспорттук чыгымдар ошол эле тиги ГСМге, күйүүчү май заттарына, анан ремонттук иштерине байланыштуу чыгымдар ошон үчүн экиге бөлүнүп берилип атат. Жо, мен сизге 22-чи счетту ачып карасаңыз, 100 транспортный расход 38 миңден ашык да кетип атат. Андан кийин дагы эле транспортный расходто 200 миңден ашык кетип атат. Андан кийин дагы эле суточный расход, экиден ар бир счет менен жабып атпайсыңар. Бу кандай? Мен да бир жолу айтып атам. ГСМ биринчи транспорт расход. ГСМ отдельный счет менен кетип атат деп атпаймынбы? Бул өзүнчө счет. Транспортный расход. Болуп тур, анда могу силердин жанагы услуги телефонной связи деп атасыңар. Услуги телефонной связи, факсимильный связь бир кетип атат. Услуги сотовой связи дагы мына отчетуңарда отдельно кетип атат. Почтовый связь отдельно кетип атат. Андан кийин прочие услуги связи деп туруп дагы 10 секунд кошуп коюңуздар. Кайсы связь, услуги? Мне 4 связыңар бар. 220 берене менен мына 20 жылдыкы товары услуги общий берилип атат мына 2 миллион сомдун тегерегиндеги. Андан башка коммунальный услуги мына 666 миң берилип атат. Башка эч кандай эмелер жок, мына отчет колумда турат. Могу дагы менин отчетум эмес, могу силердин отчетуңар. Алишер Ташбаевич, рахмат. Бул маалыматты тактайын, анткени бул өзүңүз билгендей мен март айында өзүңөр шайладыңар. Буга чейин иштеген акыйкатчынын баяндамасын алып келип силерге алып келип атам. Биринчиден, экинчиден эсептик палата сөзсүз түрдө текшерүү жүргүзүшөт. Алардын текшерүүсүнүн негизинде бизге сунуштамалар берилген. Ошол сунуштамаларды биз азыр жокко чыгарып, мен мисалы ошол көп сөз айткан чыгымдардын тактыгын азыркы учурда териштирип атабыз. Рахмат.